ыйман менен топтук кылып жашап келген элбиз. Бүгүнкү Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы тарабынан өтүп жаткан координациялык жолугушуу негизинен Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустарында диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу максатында мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу кызматкерлерине 2022 жылдан 2026 жылга чейинки диний чөйрөдөгү концепцияны кененирээк түшүндүрүү иретинде жүрдү. Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы бул Кыргыз Республикасында диний саясатты калыптандырган жана ишке ашырган координациялык негизги мамлекеттик орган. Биздин функциябыздын негизги милдеттерибиздин бири бул мамлекеттик органдарды ушул диний чөйрөдөгү саясатты координациялоо. Мына барыңыздарга белгилүү 21-26 жылдарга кабыл алынган диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат концепциясы кабыл алынган Садыр Нуркожоевичтин колу менен. Мына ошол иш-чаралар планынын алкагында биз бүгүн Жалал-Абад областында областтык деңгээлде координациялык чогулушту уюштуруп атабыз. Бул жакта бардык ушул концепциянын аткарылышына тартылган мамлекеттик органдардын өкүлдөрү бар. Координациялык жолугушууда диний чөйрөдөгү актуалдуу маселелер жана аларды чечүү жолдору, андагы көйгөйлөр да талкууга алынды. Şu мамлекеттик концепция боюнча Жалал-Абад областтык ишкер башкармалыгында Жалал-Абад областтык мамлекеттик дин комиссиясынын мүчөлөрү менен биргеликте профилактикалык ар кандай профилактикалык маанидеги иш-чаралар өткөрүлүүдө. Азыркы күндө 700дөй профилактикалык иш-чаралар өткөрүлдү. Дин комиссиясынын мүчөлөрү менен биргеликте мечиттерде, мектептерде, жогорку билим берүү мекемелеринде ар кандай маанидеги экстремизмге каршы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы тарабынан ушундай багыттагы координациялык жолугушуулар өлкөбүздүн бардык облустарында өтүлө тургандыгын уюштуруучулар белгилешти. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Жалал-Абад шаары.